Мамлекеттин укуктук негиздерин бекемдөөдө жана коомдук тартипти көзөмөл кылууда ишенимдүү жардамчы болуу милдетин алган кыргыз милициясына 91 жыл толду. Көз карандысыз Кыргызстандын келечекке кадам койгон бул аралыгында ички иштер органдары көп сыноолорду баштан өткөрдү. Ал эми кылмыштуулук менен күрөшүү багытында кыргыз милициясы чыныгы каармандыкты көрсөтүүгө жетишти. Президент аракет кылып атат. Милицияларга үй жаалып кылдырып неметип атышат, аракет кылып атышат. 33 жылдык өмүрүн милицияга арнаган Тентимиш Үтүров учурунда Жалал Абадта алгач уюшулган коопсуздук кызматын биринчи жетекчи катары 5 жыл башкарган. Ардактуу эс алуудагы полковниктин айтымында, милициянын калк арасындагы кадырын көтөрүү үчүн аларды саясатка аралаштырбай, трайбализм оорусун түп тамыры менен жоюш керек. Милиция действительно элдин кулу. Ачык айтканда, жаманбы, жакшыбы, мактайбызбы, жамандайбызбы, милициясыз коом жашай албайт, мындай айтканда. Бийлик тура албайт милициясыз, ачык эле айтайын. Ошон үчүн милициянын кадыр баркын көтөрүш керек толку. Көтөрүп, ошого окутуп, башка кылып, жанагындай трайбализмди жоюп, тууганчылыкты жоюп, милицияны саясатка аралаштырбай. Учурда курч мааниде турган диний экстремизм көйгөйү жапатырмак күрөшүп иш алып барууну талап кылып жатат. Салттык эмес диний агымдарга алданган жаштар менен алгач ички иштер органдары жапырт күрөшүп келатат. Бирок келечектин ээси болгон жаш муундарды тарбиялоодо, аларга туура диний түшүнүктү түшүндүрүүдө бир гана милициялар эмес, ата-энелер жалпы коомчулукта жардамга келүүсү керек дешет милициянын ардагерлери. Биздики азыр демократия дегенибиз өзүн өзү коргой албай атпайбы? Бизди жана четтен келген эле жанагы МПО жана сакалчандар влиять этип коюп атпайбы? Ошого биздин жаштар кирип кетип да тиги Сирияга чейин кетип калып атпайбы? Ошонун мээсин уулап, башка кылып идеологиянын жоктугу, мектептен окуунун начардыгы, тарбиянын жоктугу, ата-энелердин баары тентип акча издеп, Россиялап, башка жакта Америкага чейин тиги Кореяга чейин кетип атат. Чындыгы сүйлөй албайм. 46 жаштагы Жалал Абад шаарынын тургуну Максат Артыкбаева кайгыдан эмес кубанычтан көз жаш төгүп жатат. Анткени ал бүгүн сүйүнүчтүү жаңылык угуп, уурдатып алган алтындарынын табылгандыгынан кабар тапты. Ири суммадагы буюмдардын изин табууда жалгыз бой эне милицияларга чексиз ыраазы. Анткени алардын жардамы менен 5 баласынын ырыскысы жана элдин аманаттары ээсине кайтарылды. Каяка кайрыларымды билбестен милицияга кабар берип жардам сурадым. 1 ай 20 күн болду. Мына бүгүн Куда кааласа 1 ай 20 күн болду дегенде элдин табары табылып, милиция кызматкерлери катуу иштөөнүн аркасында кылмышкерлерди таап, мен табарларымы таап беришти. Мен ушунчалык кубанганымдан кандай ыраазычылыгымды айтышымды билбей турам азыр. Өкмөттөн айланайын, ушу милициялардан айланайын. Мага окшогон жардамы жок, жөлөөчүсү жокторго жардам берип, ушунчалык жардам кылгандан ушул ыраазычылыгымды билдирем. Жалгыз бой эне 5 баласын багуу үчүн ушул жылдын май айында чоң суммадагы насыя алып, өзгөндө күрөөкана ачкан. Райондо 3 ай иштеген соң Жалал Абадта жумушун улантууну максаттайт. Бирок 10 сентябрда үйүнө ууру түшүп, 77 адамдын алтындарын, акча жана телефону менен кошо алып кетишкен. Ууруларды кармап, кылмыш бетин ачкан бул окуядан соң Максат айымдын милицияга болгон ишеничи артканын айтат. Милицияларга канча ишенбейт элем да, бирок мен ушул күндөн баштап өмүрүм өткүчөктү милиция кызматкерлерин сыйлайм. Майрамыңар кут болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Мага окшогон башына караң күн түшүп, кимден жардам сурарын билбей турган адамдарга жардам берип, дайыма элге жардам берип жүрө бергиле. Өткөн жылдын октябрь айынын башында министр кызматына келген Мелис Турганбаев кылмыштуулук багытында ага каршы аеосуз күрөш жүргүзүүгө киришти. Башка министрлерге окшоп, креслосунда олтуруп албай, Кыргызстанды түрөө кыдырып эл менен жолугушууларды өткөрө баштады. Бул аркылуу министр жергиликтүү милиция кызматкерлеринин жумушу менен таанышып, алардын иш шарттарын жеринен көрүү жоопкерчилигин мойнуна алды. Милициянын авторитетин азыр көтөрөм деп азыркы министр Турганбаев, Мелис Турганбаев
жакшы эле иштерди кылып атат. Бирок буга дагы кутташуулар көп болуп атат, ачык айтыш керек. Себеби мына күч структуралары деп коет, күч структураларын баягы элдин көйгөйүн чечиш үчүн милицияны саясатка аралаштырбаш керек. Турганбаевдин тарыхына токтолсок, 2010 жылдагы Каргашалуу июнь окуясында Жалал Абадта комендант болуп турган. Жетекчиликти өз колуна алып, жолдорду тосуп, блокпостторду орноткон. Санба пахта заводуна жалаң полковниктерден турган пост коюп, Жалал Абадта окуянын өрчүп кетпешине көзөмөл кылгандыгы элдин эсинде. Ал эми 1 жылдан берки анын министрлик ишмердүүлүгү милициянын мурдагы кызматкерлеринин көңүлүн жылытат. Эл менен милиция жакын болбосо, онда бир милиция аракет менен бар элдин арасында коомчулукта мындай тартипти сактап, элдин бекусун такташ кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн милиция аракет кылып атат. Мына особенно азыр берге Мелис Турганбаев дайындалгандан бери кыйра элге келип, өзү форумдарды өткөрүп жерлерге, өзү министр болгондон бери мына 5 жолу келип кетти биз Жалал Абад областына. Мындай ага чейинки министрлердин кеберкилери Жалал Абад областына бир дагы келбей, ошолар Бишкектин ары кайрайынан кетип калгандар болгон. Эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн тартып өлкөдө биринчи жолу милиция кызматкерлери үчүн социалдык курулуштар жүргүзүлө баштады. 2014-2015 жыл ичинде Кыргызстанда тартип сакчыларына деп 300дөн ашык турак-жай курулду. Андан сырткары өлкөнүн айылдык аймактарында 600дөн ашуун милиция бөлүмчөлөрүн ачууга жетишилди. Жалал Абадта болсо милициялар үчүн кийинки жылы кызматтык патерлер курула баштайт. Жалал Абад боюнча азыр пока мына экинчи транш, быйыл мына 312 деп атпайбызбы? Эмгек жылы дагы экинчи транш акча келет. Ошого Жалал Абад, Ош шаары, Талас, Нарын ушул региондорго кызматтык квартираларды курабыз. Мына мисалы Бишкектен же болбосо алыс жактардан келип мында иштеп атпайбы? Ошо балдарыбыз баары кыйналып атат. Коомдук коопсуздукту сактоо, эл менен милициянын ортосундагы биримдикти бекемдөө багытында бир катар иштер өткөрүлүп келүүдө. Ага ылайык министр Мелис Турганбаев өлкөнү түрө кыдырып, калктын арыз муңун угуп келет. Анткени жерлердеги жергиликтүү бийлик органдарынын, аксакалдар сотторунун, коомдук алдын алуу борборлорунун ролун көтөрүү министрликтин приоритеттүү багыттарынын бири. Ошондой эле жергиликтүү калк менен милиция ортосундагы мамилени бекемдөө да башкы максат. Бул багытта Турганбаев үстүбүздөгү жылдын 6 мартында Жалал Абадта өткөн форумга келип, жарандар менен түзмө-түз пикир алмашкан. Негизги максаты бул ушул жергиликтүү бийлик менен милиция кызматкерлеринин ортосунда бир жакшы ынтымак менен жакшы иштерди алып барууда. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, биз акыркы жылдары 2 революцияны башыбыздан өткөздүк. 2005 жылы, 2010 жылы ошондо милиция кызматкерлери кандай абалда калгандыгын баарыңыздар өзүңүздөр күбө болуп билесиздер. 2015 жыл Ички иштер министрлигинде жаш өспүрүмдөр менен иштөө жылы деп жарыяланган. Ага ылайык мектеп курагындагы балдарды мекенчиликке тарбиялоо, достугун бекемдөө үчүн Турганбаев өлкө аймагында жаш муундар менен да жолугушууларды өткөргөнү маалым. Бул багытта Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы облустагы жаш өспүрүмдөрдөн турган 600дөй баланы алгач Арсланбаб, Бишкек, Ысык көл, Ош шаарларына алып барышты. Негизги максаты мектеп балдарына Кыргызстанды таанытуу жана мекенчилик сезимин жогорулатуу болуп саналат. Бизде ички иштер кызматкерлери алып келишти. Ысык көл аябай сонун экен. Мага аябай жакты. Ички иштер органдары айыптууларды кармоо, жазага тартуу менен гана чектелген жок. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында жаштар канатында өз кучагына тартты. Акыркы 2 жылдан бери жаштарды спортко үндөө, спорт аркылуу достукту бекемдөө багытында облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан аймактар аралык спорт оюндарынын бир канча түрлөрү өткөрүлүп келет. Мындан улам жаштарда менин милиция мени коргойт деген жогорку ишенич кайрадан пайда болгону байкалат. Мурункуга караганда азыркы күндө милицияга элдердин ишеничи кыйла жогору жана ошондой эле милиция азыркы коомдо кыйла жогорку өзүнүн ордун таба алды деп толук айта алам. Себебин айтып кетсем, мисалы азыр көптөгөн жерде ушул УВД тарабынан спорттук комплекстер ачылууда, самбо, футбол. Коомдук тартиптин көзөмөлчүлөрү жөнүндө кеп кеткенде албетте бир тараптуу пикир менен чектелүү мүмкүн эмес.
күн түн болбосун башына каран күн түшүп, кылмыштуу иштен жабыркаган адамдардын көпчүлүгү милицияга кайрылат. Эгер жардамды убагында алса, аларды алкап, ал эми иштин жыйынтыгы болбосо, милицияларга акарат келтирген учурлар да бар. Бирок көпчүлүк эл милиция кызматкерлеринин ишине кайдыгер эмес. Милицияларга ишенем, иштерин жакшы эле аткарат, элге ошо тартип керек да. Милицияга ишенем, азыр мурдагыдан жакшы иштеп калышкан. Милиция коргоп атат го бизди. Жакшы иштеп атышат. Мына канча бандиттер качып кетти, кармап бардыгын жай-жайына койду го. Ишенбейм. Ишенсе дагы болот, ишенбесе дагы болот. Кандай десем, мисалы үчүн биякта майыр кызматкерлерин эле айтканда, милициялардан. Жолдон караганда багы айнеги кара машиналар тоспойт. Бизге окшогон айылдан чыккан карапайым адамдарды кууп арт тосот. Албетте ишенебиз. Милицияга бар, тынчтык бар. Аябай өзгөрүү болду. Милицияларда аябай жакшы карашып, жакшы иштешип атышат аябай. Ой, ишенебиз да, ушулар бар. Заманыбыз тынч турат. Толугу менен канааттанбайм мен. Эми милицияга айта келсе милицияга ишим түшө элекчүн. Жакшы эле го, эми тартип болуп атат, жакшы эле. Канааттандырса болот. Алар болбосо тартип жок. Мен милициянын иштерин баалайм. Эң оор. Коркунучтуу дагы. Элге жакшы кызматын өтөй берсин. Түрдүү көз карашка карабай кыргыз милициясынын кызматкерлери конституциялык тартипти сактоодо, жарандардын тынчтыкта жана татыктуу жашоосун камсыз кылууда салым кошуп келишүүдө. Андыктан 1-ноябрь кыргыз милициясынын кесиптик майрамына карата куттуктоолор жолдонот. Ал эми иштеп жаткан кызматкерлерге Кудайым күч кубат берсин. Арасында жоготуулар болбосун. Алар дагы бизге окшоп ушу ардактуу эс алга чыгып, эл тынч болсо, милиция тынч болот. Көрүп атпайсызбы, мына жанагыл бирөө качырат, Эйтудан качырып атат, анан келип милиция кармап атса андагы муну атып койду, тигин атып койду. Кантип кармаш керек андай вооруженный сопротивление кылып атса? Туурабы? Ошон үчүн бардыгын майрам менен куттуктайм. Бактылуу болушун, элибиз тынч болсун. Жакшы заман болсун, байлык болсун, милициялардын айлыгы көтөрүлүп эле ушу элге кызмат кылып, элди сүйүндүрүп жүрө берсин, баары ден соолукта болсун. Коомчулуктун сынчыл көз кырында турган, бирок өздөрүнүн кесиптик парзын жогору койгон милициялар айлыгынын аздыгына карабай тартипти көзөмөлдөп келишет. Келечекте калктын чоң үмүтүн актоого аракет кылган чынчыл жана таза милициялардан муну түптөлөт деген ишенич бар. Андыктан биздин кесипкөй жана каарман милициялар, майрамыңыздар кут болсун. Кыргызстандын